өлкөдөгү коомдук саясий абалды туруксуздаштырып, эл менен бийликтин ортосунда жик салууну көздөгөн эл аралык бейөкмөт уюмдар ар кандай долбоорлорду ишке ашыруу үчүн сырттан миллиондогон акча каражаттарын алышат. Учурда алар демилгелеген долбоорлордун жалпы суммасы 72 миллион 900 миң акш долларын түзүп, анын 30 миллион 700 миң долларга жакыны бөлүнгөн. Клуб Медиа коомдук фонду 2021 жылы ноябрда өткөн парламенттик шайлоону негизсиз каралап, ал аркылуу элдин нараатчылыгын күчөтүүнү көздөгөн. Ал бул үчүн донорлордон парламенттик шайлоого байкоо жүргүзөм деген шылтоо менен 200 миң акш долларын алган. Бирок фонддун уставында шайлоого байкоо жүргүзүү укугу жок болгондуктан улам Боршайком Клуб Медиа коомдук фондуна байкоо жүргүзүү укугун берген эмес. Ушуга байланыштуу фонддун директору Бектур Искендер шашылыш түрдө Клуб Медиа коомдук фондунун уставына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча Юстиция министрлигине арыз менен кайрылган. Ошондой эле буга кошумча Комар Медиа коомдук фондун кошо түзүп каттоодон өткөргөн. Андан соң Бектур Искендер Социал-демократтар партиясынын лидери Темурлан Султанбеков жана Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен жолугуп, Клуб Медиа сайтынын кабарчыларын аталган партиялардан байкоочу кылууга көндүргөн. Мыйзамга ылайык партия менен байкоочулардын ортосунда келишим түзүлүп, байкоочулар айлык катары акчалай сыйакы партиянын шайлоо фондунан гана алышы керек болчу. Бул пункту аткаруу үчүн Клуб Медиа коомдук фонду партиялардын эсебине мыйзамсыз акча которгон. Натыйжада 1800ге жакын адам эч кандай келишимсиз партиянын тизмесине кирип, шайлоого байкоо жүргүзмүш болуп, шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого, элди дүрбөтүүгө аракеттенишкен.